Саламатсыздарбы? Биз кайрадан изилдөө усулдары деген сабагыбызды улантабыз. Биз өткөн сабакта адабияттарды колдонуу же адабияттарды тандоо боюнча сөз кылдык. Эми ошол эле теманы улантып, адабияттарды колдонуу менен өзүбүздүн изилдөөнүн теориясын, теориялык пайдалануу түзүү жөнүндө сөз кылсак. Биз мурдагы сабакта белгилеп кеткендей, азыр биз дедуктивдүү ыкманы колдонуп, өзүбүздүн изилдөөбүзгө кантип теориялык пайдубал түзөөрдү үйрөнөбүз. Бул үчүн албетте биз эң биринчи кезекте теманы тандап алышыбыз керек. Бул нерсени баштаардан мурда теориялык пайдубалды, изилдөөнүн теориялык пайдубалын түзүүдөн мурда биз өзүбүз темабыз жана изилдөөгө коюлган сурообуз ачык болуш, айкын болуш керек да. Биз аны так билип алып туруп, анан ошого жараша адабияттарды тандайбыз. Адабияттарды кантип тандоону биз өткөн сабакта сөз кылдык. Эми биз мындай элестетсек болот да. Биз темабыз бар, изилдөө сурообуз бар жана ошондой эле адабияттарыбыз бар. Эми кантип биз өзүбүздүн теориябызды түзөбүз? Эң биринчи кезекте теорияны түзгөндөн мурда ошол адабияттарды окуп, анан ошол жерде кандай теориялык жыйынтыктар чыккан жана эмне деген теориялык түшүнүктөр, концепциялар деп коебуз да, колдонулган, ушуга көңүл бурабыз. Аны биз бир мисалдын жардамы менен көрсөтсөк, бул мисал эстеликтерди изилдөө долбоорунан алынды. Биз деген этнографиялык изилдөө дайыма эле бир топ менен же бир маданияттардын же болбосо бир айылдын же бир экзотикалык маданияттын алкагында гана жүргүзүлбөйт, бул шаарларда деле жүргүзүлөт дедик. Ошого карата бир мисал бул Бишкек шаарындагы жана дагы бир шаар, Каракол шаарындагы эстеликтерди изилдөө долбоору мисал боло алат да. Биз билебиз, биздин ошо Совет доорунан кийинки аймактарда эстеликтер көбүнчө Совет доорунун учурундагы эстеликтер тургузулган учуруктар жана Совет доорунан кийин могу көз карандысыздык доорунда түзүлгөн эстеликтер болуп бөлүнөт. Өзгөчө биз эгемендүүлүккө болгондон кийин эстеликтер өтө көп коюлган. Бул кандайдыр бир ошол мезгилдин бир көрүнүшү, өзгөчөлүгү болуп калды да. Эми биз ушуга карата мындай суроолорду койсок, ушул эстеликтер аркылуу биздин мамлекетибиз, биздин өкмөтүбүз өзүнүн жашоочуларына кандай бир идеяларды сунуштайт, кандайдыр бир ойлорду, идеяларды таңуулайт деп койсок болот да. Анан негизги эски эстеликтерди, эски деп биз бул жерде советтик эстеликтерди айтабыз, жаңы эстеликтер менен алмаштыруунун мааниси эмнеде деген суроо койсок. Анан бул биздин изилдөө сурообуздун биринчиси. Ал эми экинчиси болсо, ошол эстеликтер, жаңы курулган эстеликтер аркылуу бир жаңы идеялар таңууланып жатса мамлекет тарабынан, анда ошону элдер кандай кабыл алат, ага карата мамилеси кандай деген суроону койсок. Бул теманы изилдөө үчүн биз Бишкектеги Совет доорунан чейинки жана Совет доорунан кийинки эгемендүүлүк кездеги эстеликтердин кээ бирөөлөрүн тандайбыз. Жана ошондой эле нерсени биз Караколдон дагы, Каракол шаарынан да тандайбыз. Анткени биз бир эле Бишкек жөнүндө эмес, деги эле Кыргызстанда ошо эстеликтерге карата кандай бир тенденциялар бар экен да, кишилердин кабыл алышы боюнча же өкмөттүн бизге карата таңуулаган идеялар боюнча эмнелер бар экенин түшүнүүгө аракет кылып көрсөк, биз ушул эки шаардын мисалын да алып карасак. Мисалы үчүн биринчи эстелик болуп Бишкектен биз эгемендүүлүктүн жылдарында курулган Эркиндик деген эстеликти алабыз. Экинчи болсо Курманжан Даткандын эстелигин алабыз. Бул дагы эгемендүүлүк жылдары курулган. Анан советтик эстеликтерден биз деген Лениндин эстелигин, бул биздин Борбордук аянтта турган мурда Совет доорунда. Анан Караколдо болсо Лениндин эстелиги, ал дагы мурда Борбордук аянтта, бирок дагы эле турат.
бирок ага карата албетте мамиле башкачараак болуп калды. Анан Борбордук аянттагы биздин негизги эстелик Манастын эстелиги жана Караколдогу Тагай бийдин эстелигин алсак, жана Караколдогу Борбордук аянттагы Тынстановдун эстелиги, Карасаев менен Тынстановдун эстелигин алып карасак да, ушулар аркылуу биз эмне деген ойлорду, пикирлерди жыйнайбыз, жана кандай маалыматтарды жыйнайбыз. Анан ушул маалыматтар жыйнаганда биз кандай бир теориялык жыйынтыктарды чыгарабыз. Ушуга келгенде биз дедуктивдүү ыкманы колдонуп биринчи адабияттарды окуйбуз да. Ал адабияттар деген ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы үчүн бул жерде адабияттардын тизмесин мен коюп койдум. Ушул адабияттар эмне үчүн биз үчүн кызык? Биринчи ошого жооп берсек. Бул адабияттардын баарында ошо биздикиндей суроолорго жооп изделген да, башкача айтканда эмне үчүн эски эстеликтер жаңы эстеликтерге алмашылып жатат деген суроого жооп бергенге аракет кылышкан. Же болбосо ошол эстеликтерди элдер кантип кабыл алып жаткандыгы жана ошол эстеликтердин саясий маанилери, ошол сыяктуу суроолор изилдеген. Бул биздин сурообузга абдан жакын, анткени биздин негизги сурообуз эмне үчүн эстеликтер алмашылып жатат жана мамлекет бизге жаңы эстеликтер аркылуу кандай идеялар таңуулап жатат жана эл ошону кантип кабыл алып атат же кабыл албайт, ушуга жооп берүү максатыбыз болгон. Эми биз жанагы айтылган адабияттарды окуганда биз бир топ теориялык бир жыйынтыктарды көрөбүз да. Мисалы үчүн ошол адабияттардын биринде Майкл Херсфилдтин макаласында бул эстеликтер кандайдыр бир буйртманын күзгүсү катары, буйртманын чагылдырылышы катары сыпатталган да. Ал эми экинчи бир изилдөөдө Ушакиндин изилдөөсүндө Ушакин деген мындай жыйынтык чыгарат. Бул жерде советтик бир идеялар болсо, ошо эстеликтер аркылуу берилсе, анда советсиздештирүү же советтик символдорду жок кылуу же советтик символдордун мазмунун жаңы мазмундагы символдор менен идеялар менен алмаштыруу деген ойду айткан. Ошондой жүргүзүлгөн деп. Ал эми дагы бир жерде мейкиндиктин символизми деген түшүндүктү айтат да, дагы бир изилдөөчү. Башкача айтканда, ар бир жер колдон өзгөчө биздин өлкөдөгү мындай борбордук аянт деген түшүнүк, совет доорунда кирген борбордук аянт деген түшүнүктө ошол символизмдер өтө чоң роль ойнойт. Ошол жердин өзүнүн символдук бир маңызы бардыгы жөнүндө айткан да. Ушулардын жыйынтыктарын колдонуп биз деген өзүбүздүн изилдөө сурообузду жана гипотезабызды түзөбүз. Биздин гипотезабыз, алдын ала коюлган божомолдуу жообуз мындай болуп атат да. Албетте биздин мамлекет эски эстеликтерди жаңы эстеликтер менен алмаштыруу менен алар бизге эркиндик жөнүндө, улутчулдук жөнүндө жана биздин эгемендүүлүк жөнүндө, биздин өткөн тарых жөнүндө жаңы бир ойлорду, пикирлерди таңуулап жаткандыгын, же болбосо өзүнүн идеологиясын бизге тааныштырып жаткандыгын же көрсөтүп жаткандыгын көрсөк болот. Экинчи божомолубуз бул идеология же болбосо ошол биздин эгемендүүлүк жөнүндөгү идеялар, биздин өткөн тарых жөнүндөгү идеялар дайым эле ошол эстеликтер аркылуу жөнөтүлүп жаткан идеялар дайым эле жөнөкөй эл тарабынан түшүнүлгөн жок. Кээ бир учурларда ошол эгемендүүлүк деген мезгил өзү эл тарабынан кандайдыр күмөндөр менен кабыл алынып жаткандыгын же алар өзү аны так элестете албай жаткандыгын, кайсы бир деңгээлде ошол эстеликтердин ички мазмуну эл тарабынан кабыл алынбай жаткандыгын көрсө болот да. Албетте колдоо деле бар, бирок ошол убакта ушундай бир маанисин дагы көрсөк болот. Бул биздин изилдөөбүздүн
божомолдуу жобу. Эми биз жанагы айтылган теориялык пикирлерге, идеяларга таянып туруп, буга чейинки колдонулган адабияттардагы теорияларга таянып туруп, биз өзүбүздүн изилдөөбүздү жүргүзөбүз. Ал үчүн биз барып ошол Бишкектеги жана Каракалдогу эстеликтерди сүрөттөйбүз. Алар эмнени билдирет? Андагы андагы эстеликтердин мазмунун түшүнгөнгө аракет кылабыз. Андан кийин ошол ар бир эстеликтин өзүнүн паспорту болот экен. Ошол паспорту менен таанышабыз. Качан курулган, эмне максат менен курулган, ким курган, кандай акча курулган деген сыяктуу суроолор. Анан ошол жерде жүргүзүлгөн иш-аракеттерге байкоо жүргүзөбүз. Мисалы үчүн бул деген борбордук аянт болсо, ал жерде ошо мамлекеттик мааниде кандай нерселер, иш-аракеттер өтөт, кандай окуялар болот. Жана ошол эле убакта жалаң эле мамлекеттик деңгээлде эмес, ушул борбордук аянт эл тарабынан кандайдыр бир символикалык мааниде кабыл алынышы мүмкүн. Ошого байланыштуу ошол жерде жөнөкөй эл да бир топ иш-аракеттерди өткөрүшү мүмкүн. Ошолорго көңүл бурабыз. Мисалы үчүн эң эле кеңири пайдаланылган нерсе бул ошо борбордук аянтта ар кандай мамлекеттик деңгээлдеги жыйналыштар, чогулуштардан, майрамдардан сырткары алар дайым болуп турат. Ошон үчүн ошол борбордук аянт түзүлгөн. Бирок андан сырткары жөнөкөй эл өзүнчө дагы бир мааниде колдонот да. Мисалы үчүн тойлор болгондо жаш, жаңы үйлөнгөн жаштар ошол жерге барып гүлдөрдү коюшат. Мисалы үчүн совет учурунда көпчүлүк жаштар ошо Лениндин борбордук аянтта дайым Ленин болчу, ошол Лениндин эстелигине койсо, азыр деген жаңы курулган башка эстеликтердин алдына барып гүлдөрүн коюшат. Ушундай сыяктуу нерселер. Же болбосо ошол жерде жүргөн эл эле, ошол борбордук аянтта жүргөн элдин пикирлерин билүүгө аракет кылабыз. Анын пикирлерин билиш үчүн биз жанагы советтик муун жана андан кийинки муундун өкүлдөрүн, алардын биздин түшүнүгүбүздө алардын пикирлери ар башка болушу мүмкүн. Ошолордун өкүлдөрүнүн пикирин билгенге аракет кылабыз. Демек, биздин негизги максатыбыз ошол советтик символдорду кантип мазмуну же болбосо мааниси, эл үчүн мааниси кандай болуп атат? Мааниси кетти, такыр эле же жокпу? Ушу суроого жооп алганы аракет кылып атпайбызбы? Ошон үчүн бул жерде биз адабиятка байланыштуу мындай нерсени айтсак болот да. Биздин койгон сурообуз түздөн түз адабияттардагы айтылган теориялык жыйынтыктардан келип чыккан. Ошол адабияттагы теориялык жыйынтыктар биздин ушул сурообузду изилдөө үчүн негизги суроо кылып тандаганга жардам берди. Андан сырткары ушул эле адабияттарды окуу бизге маалыматчыларды тандаганга дагы жардам берет да. Бул изилдөөлөрдүн көбүндө советтик муундагы кишилер ошол советтик жана азыркы кийинки курулган эстеликтерге карата ар кандай пикирлерде болушу мүмкүн деген жыйынтык айтылган. Ошон үчүн биз деген изилдеп жатканда өзүбүз маалымат алуучу кишилерди эки топко бөлүп алдык да. Советтик муундагы жана советтик муундан кийинки. Андан сырткары ошол жерде эстеликтердин тегерегинде болуп аткан ар кандай иш-аракеттер, окуялар дагы ошол көпчүлүк изилдөөлөрдө жазылган. Ошон үчүн биз дагы ошол сыяктуу иш-аракеттерди тандап, ошолорго байкоо жүргүзүүгө аракет кылдык. Жанагы тойлордун өтүшү же болбосо ошол жерде мамлекеттик деңгээлдеги жыйналыш майрамдардын өтүшү жана башка. Анан абдан кызыктуу бир нерсе, биздин изилдөө усулдарыбызга таасир эткен нерсе, бул дагы бир изилдөөчүнүн ишинен келип чыкты. Бул Грузияда жасалган изилдөөдө бир антрополог ошол изилдөө учурунда эл арасында таркаган ар кандай кептерди, мындай неформальный деп коет го, кээде ушак деңгээлине чейинки, тамаша, күлкү сыяктуу деңгээлге чейинки жеткен кептерди дагы талоого алган да. Бул дагы биздин изилдөөбүздүн усулун аныктаганга ушул адабияттын жардам бергенин көрсөтөт. Биз анда эмне максатта жанагы кандай маалыматтарды табууга аракет кылабыз? Мисалы үчүн изилдөө жүргүзүп жатканда
Ысык көлдөгү Тагай би эстелигинин алдында изилдөө жүргүзүп жатканда ошол жердеги кишилерден ошо Тагай би ким, бул кимге арналып коюлган, качан коюлган, бул эстелик жөнүндө кандай пикирдесиз деп сураганда кээ бир кишилер маалымат берип жатып, ошол эстеликтин эстеликтеги Тагай би ким экенин да билбегендиктерин жана ал жерде эч кандай Тагай биге окшобой эле улуттук бир баатырга окшобой эле тескерисинче ошол биздин тарыхтагы улутубузга каршы келишкен, каршы турушкан душмандардын элесин берген эстелик деп кабыл алгандыгын айтып, элдер ушул жөнүндө өтө көптөгөн бир шакалаларды же тамашаларды эл арасында тарагандыгын айтышканда, демек бул тамашалар, бул жөн эле тамашалар эмес, албетте бул деген кандайдыр бир өкмөт тарабынан таңууланган, биздин мамлекет тарабынан иштелип чыккан символдун эл арасында ошол мааниде кабыл алынбай жаткандыгын көрсөтөт. Башкача айтканда, бул символдун мисалы үчүн бизде чоң баатыр болгон, анын кебетесин түзүү жана аны гана кандайдыр бир элди кандайдыр патриоттук духта тарбиялап, патриоттук иш-аракеттерге түрткөн символ катары түзүлсө, ошондой мааниде бул эстелик курулса, эл болсо андан кыргыз элинин душманы, мисалы үчүн Коңгурбайдын элесин көрөрүн айтышканда, демек бул сыяктуу тамаша сөздөр биз үчүн абдан маанилүү, анткени бул жерде мамлекет түзгөн символдор иштеп жатабы же ошол символдор эл тарабынан кандай кабыл алынып жаткандыгы жөнүндө пикирлерди билсек болот. Ал эми экинчи ошо адаяттардан келген дагы бир нерсе, бул деги эле Совет доорундагы курулган эстеликтер менен Совет доорунан кийинки курулган эстеликтердеги советтик лидерлердин эстелиги жана алардын кабыл алынышы абдан кызыктуу маалыматтарды берет да. Мисалы, Совет доорундагы баатырлардын эстеликтин Совет мууну абдан жакшы түшүнүп жана ошону кандайдыр бир азырга чейин ошол эстеликтерге барышып, гүлдөрүн коюшуп, ошол эстеликтер менен кандайдыр бир патриоттук бир сезимдерге ээ болуп, ошондой мамиледе экендигин көрсөткөндө, жана ошол кишилер ошол эле советтик доордогу топтун кыргыз элинин лидерлери болгон, мисалы үчүн Тыныстановдун эстелигин алып карасак, кээ бир Совет муундагы кыргыз эмес улутундагы өкүлдөрү аны деген сындашат да, мисалы үчүн ал эл душманы болгондо бүгүн биз ага эстелик коюп алдык деп. Демек, бир эле учурда булар Совет доорундагы башчылар, ошол учурдун алдыңкы өкүлдөрү, бирок кабыл алууга келгенде албетте бул деген кандайдыр коомду бириктирүүчү күчкө эмес экендигин, тескерисинче бир топ күмөндөрдү жаратып аткан, ал гана турсун кээ бир учурда ошол биз кийин Совет доорунан кийин эгемендиктен кийин акталып чыккан лидерлердин өзүнүн эл жакшы билбей тургандыгын жана алардын тарыхын жакшы билбей тургандыгын көрө алабыз да. Андан сырткары эстеликтер өзү боштондук деген идеянын өзү, эркиндик деген идеянын өзү ошол биздин идеологияда иштелип чыккан түшүнүктөн бир топ айырмачылыктарын көргөзөт. Мисалы үчүн, эркиндик деген эстеликте аялдын элеси берилген, бул коом тарабынан такыр кабыл алынбастан ошол эркиндик эстелигинин тарыхы өтө кызыктуу болуп эсептелет. Коом тарабынан ошол эркиндиктин символу кабыл алынган жок, анткени бизде коомдо эмне эркиндикти же болбосо биздин башчыны биз аял деп билебизби деп өтө көп талаштарды жаратып, кийинчерээк ал эркиндик башка жака жылдырылып, анын ордуна Манас коюлган. Демек, эркиндик, боштондук, эгемендүүлүк Манастын образы менен көбүрөөк кабыл алынгандыгын же болбосо ошого байланыштырылгандыгын айтсак болот. Ал эми эркиндик ошол эстеликтин өзүн алып карасак, анын жаралуусун, курулуусун эске алсак, бул деген башка өлкөлөрдөгү эркиндик символунун копиясы катары болчу да. Бирок биздин өзүбүздүн Кыргызстандын контекстинде бул ошол маанини бере алган жок. Демек, жыйынтыктап айтсак,
адабияттарды талдоо бул адабияттарды колдонуу өтө маанилүү. Адабияттар аркылуу биздин теорияны жана болбосо биздин изилдөө усулдарыбызды аныктоо, изилдөөчү суроолорубузду изилдей турган суроолорубузду аныктоо өтө мындай маанилүү. Анткени ошол адабияттарга таянып биз деген суроолорду жана усулдарыбызды аныктайбыз жана ошол теорияларды колдонуп биз өзүбүздөгү болуп жаткан көрүнүштөрдү талдасак болот. Ушул эле нерсени тескерисинче деле башка жол менен жазса болот. Индуктивдүү деп биринчи ошо эстеликтердин тарыхы жөнүндө, ошого карата элдин мамилеси жөнүндө ар кандай сурамжылоолорду жүргүзүп алып туруп, андан кийин адабияттарды окуп, анан талдасак болот. Мүмкүн ушул жагынан алганда изилдөөчү теорияларды тандоодо бир топ эркиндикке көбүрөөк ээ болот да. Ошол эки жол тең эле негизи ынанымдуу, ишенимдүү жолдор. Биз изилдөөбүздө ушул эки жолдун бирөөсүн пайдалансак болот. Биринчи, эгерде биз дедуктивдүү изилдөө жасап жатканда башка адабияттардагы теорияларды колдонгондой, биз алардагы концепциялар же түшүнүктөрдү тизмелеп жазып алып туруп, анан өзүбүз маалыматты жыйнагандан кийин ошол концепциялар, ошол илимий жыйынтыктар, ошол түшүнүктөр биздин маалыматта кандай көрүнөт, ошолорго жакын, ошолорду чагылдыра ала турган маалыматтарды топтоп алып, анан ошол белгиленип чыккан концепцияны же түшүнүктү талкуулап баштайбыз да. Анан ушинтип адабияттарды талдоо жүргүзөт. Демек бул адабияттар маалыматты талдоо жүргүзөт. Демек бул адабияттар изилдөөнүн темасын, суроосун тандаганда же изилдөө учурунда жыйнаган маалыматты талдоодо дагы биздин жыйынтыгыбызды чыгараарда дагы абдан чоң роль ойнойт.